Жаңы 2024-2025 окуу жылы Лейлек районунун мектептеринде да салтанаттуу белгиленди. Алсак Тогуз Булак айыл өкмөтүндөгү Кара Булак орто мектеби оңдоп түзөөдөн өтүп, окуучулар үчүн эшигин ачып алгачкы коңгуроону жаңыртты. Кененирээк кийинки сюжетте. Бүгүн өлкөнүн булун бурчунда 2024-2025 окуу жылынын алгачкы коңгуроосу кагылды. Алардын бири Лейлек районунун Тогуз Булак айыл өкмөтүндөгү Кара Булак орто мектеби. Билим уя 844 орунга ылайыкташып курулуп, 1991 жылы пайдаланууга берилген. 2023-2024 окуу жылында Кыргыз Республикасынын бюджетинин капиталдык салымдар беренесине ылайык 38 миллион сомго мектепте капиталдык оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүп, бүгүн окуучуларга кайрадан эшигин ачты. Бұл мектепте 577 оқушы оқып, 50 бала 1-ші классқа келді. Район бойынша жалпы 1-ші классқа 3000-ге жақын оқушы, даярдоо классына дағы 3000-ге жақын оқушы келді. Жаңа оқу жылында уақыттан пайдаланып бардық кесіптештеріме, оқушыларға, оқуларында, іштерінде албан ийгиликтерди каалап, Лейлек райондағы билим берүү мекемелери быйылкы окуу жылда билим сапатын көтөрүүнүн үстүндө чоң ийгиликтер менен ийгиликтери жаратабыз деген ишеничти билдирет. Билим күнүнө арналган салтанатка район акими Канымет Осмонбеков катышып, окуучулардын жана мугалимдердин майрамы менен куттуктап, окууларына ийгиликтерди каалап сөз сүйлөдү. Бардыгыңыздарды бүгүнкү билим күнү менен Лейлек мамлекеттик администрациянын атынан, жеке өзүмдүн атымдан чын дилимден куттуктайм. Бүгүнкү күндө мектебиңиздер жаңы салынган мектептерден айырмасы жок, заңгыраган жакшы мектеп болуп турат. Эми сиздерден дагы ошол камкорчулукка жооп катары мыкты билим берип, тарбия берип, окуучуларды өстүрүшүңүздөр керек. Белгилей кетсек, бул күнү Лейлек районунда 66 мамлекеттик, 3 жеке менчик мектептер 30 миңден ашуун окуучуга эшигин ачып, өз ишин баштады. Айбегим Набиева, Бакыт Саитов, жаңылыктар.